Бул чөнтөк урулук атаң замандан бери келаткан нерсе. Анан тарыхка кайрылалы. Мисалы Хаммурапинин закондорунда ошол жанагы кодексте жазылып турат. Ошондо учурларда мындай баяндалган да жазууларында. Бул манжалагын кесип кайталанса кандай кылыш керек деген так статьялар, жазалардын чаралары, эрежелери, жоолору дагы жазылган да. Андан кийин Римде дагы ошондой катуу чара колдонулган да. Башка цивилизацияларда дагы бирин бири алмаштырган цивилизацияларда ушул уурулукка оор кылмыш катары мамиле жасалчу да. Англияда мисалы аларда дагы жанагындай камчыга алып сабап, же болбосо кулагын кескен учурлар да болгон. Кулагын кесип койгон. Анан ал белгилүү болуп турганда колу кесилсе, манжасы жок болсо, жана башка мындай тышкы белгилери жазадан калган тактардан улам айырмалашкан да. Капиталисттик экономика, капиталисттик система калыптана баштаган мезгилде чөнтөк урулук аябай гүлдөө өнүккөн да. Бул мисалы маселен 1800-жылдарда Францияда атайын ушул ууруларды бүтүндөй дүйнөдөн эң чоң мектеби Парижде, анын бир месте деп коет, жайгашкан да. Ал атайын окутуп мына ушундай кылган. Демек жанагы эң негизги чаралардын бири мыйзам чегин. Бирок кийин гуманизация деген идеянын аркасында ошол чөнтөк ууруларына болгон жаза көп өлкөлөрдө жумшарып, жеңилдеп калган да. Россияны алып көрсөк, мындан 5 жыл мурда 1 жылдын ичинде 44 000 ушу чөнтөк ууру кармалган экен да. Бул эми катталгандагысы эле да. Катталбай, билинбей жүргөн уурулар канча? Көптөгөн ири шаарларда дайыма атайын мындай бир эскертүүлөрдү, эстеткичтерди ушу жарандарга, өзгөчө туристтерге жазып коюшат да. Капчыгыңыздарды бекем кармаңыздар, шалаакы болбогула деген эскертүүлөрдү көп жазат. Анткени ушуну менен чөнтөк уурулар жүргөндүгүн, ошол ири Франциянын өзүндө, Парижде дагы, башка Европанын мамлекеттеринде дагы бүгүнкү күндө чөнтөк уурулар абдан катуу иштеп аткандыгын, алар бүгүнкү күндө улам жаңы технологияларды ойлоп чыгарып, ошону колдонуп атышыптыр да. Анан бир жагынан моюнга алып атышат дейт. Ушу электрондук капчыктарга өткөндөн бери бизге дагы ушул уурулук жасоо абдан кыйын болуп баратат депчи. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө мына Россия Федерациясында быйылкы эле жылдын ушул 5 айынын ичинде 8 000ге жакын чөнтөк уурулар кармалган да. Бүгүнкү күндө кылмыш кодексинде атайын жазалар кабылганда, мисалы 80 000 рубль же болбосо 2 жылга чейин кайталап ушундай бир кармалса 2 жылга чейин эркинен ажыратуу. Эгерде дайыма ушуну менен алектенип келе турган болсо 200 000 рубльге чейин же болбосо 5 жылга чейин түрмөгө камай тургандагы бир жолдору бар экен да. Германияны белгилеп койсок болот. Германияда бүгүнкү күндө чындыгында бул өзүнчө чоң проблемага айланыптыр да. Бир эле жылдын ичинде ушу Германиянын өзүндө алып көрсөк 5000 деген ушундай бир чоң уурулук, чөнтөк уурулуктар катталыптыр да. Бул эми чет эле дейт, эл тарткан зыян бул миллиондоп 25 миллион еврого чейин барып атат дейт. Эми ошол жана Европада, Азияда, башка аймактарда ушул чөнтөк уурулук дагы өзүнүн методдорун абдан өркүндөтүп аткан мезгили. Жанагындай карталардын пайда болушу менен бирок эми картаны өзүн уурдап, аны деактивация кылып, акчаны алып коюунун деле методдорун таап алышты да. Укмуш өнүкпөдү. Эми ошол дүйнөдө кандай күрөшөт деген маселе негизги болуп атат эми. Чөнтөк уурулук менен күрөшүүдө албетте жанагындай мыйзам чаралары, экинчиден тарбия, үчүнчүдөн эң негизгиси полиция кызматкерлеринин ыкмалары дагы жаңырып аткан мезгилде чөнтөк уурулуктан көп кездешкен Европада, мисалы Бельгияда, Испанияда жана башка мамлекеттерде, аларда эле чөнтөк уурулуктар кездешет. 100 000 адамга мисалы 87ден 80, 90, 100ге чейин чыгып кетип атат да, мындай эсебин алганда. Бирок аларда тез табылат да. Анткени жанагындай байкоочу камераларды колдонушат, ыкмаларын жаңыртышкан. Илимий негизде тактап берейин далилдеп. Мисалы 2011-жылы Кытай окумуштуулары ошо полициясына жардам кылабыз деп, ошо полициясынын тапшырмасы менен иликтеп Пекиндеги Чанган деген чоң көчөсү, узун 50 километрге чейин созулган көчөсү бар. Көчөнүн туурасы кээ бир жерде 100 метрге чейин жетет. Анан эми ал көчөдөн баскан адамдар сары миллиондоп басат. Анан ушул көчөдө уурулук көп экен. Анан булар ошол Чанган көчөсүн туш тарабынан иликтеп, кимдер өтөт, качан өтөт, кандай өтүп атат, кайсы жерден уурдап атышат, кайсы күндүн кайсы убактысында эмнелерди алып атышат. Кыскасын айтканда баардык кыймыл аракетти абдан
кылдат иликтешкен дагы ошол көчөнүн негизинде анан кийин илимий аныктамаларды таап чыгарышып ошондой бир полициясына өзүнүн сунуштарын бергенде кантип күрөшүш керек деген натыйжада кескен азайта алышкан. Ошо Кытайда жанагы эми азыр жана жаңы технология деп атпайсызбы, бул адамдардын жүзүн аныктоо эми бүтүндөй дүйнөдө деле ошол системага өтүп алышты. Көп кишилер чөнтөк урууларга кабылганда же бир нерсесин уурдатканда укук коргоо органдарына кайрылбай койгон учурлар өзгөчө чыгыш өлкөлөрүндө абдан басымдуулук кылат экен да. Мына ошонун айынан бул жанагы статистика абдан бул жаңылыш дейт. Бул 5000 10.000 уурулук бул бери эле жагы дейт. Бүгүн абдан жайылган уурулуктун түрү бул чөнтөкчүлүк экен да. Бул биринчиден ошол кайрылбай койгондор абдан көп экендигин, экинчиден бүгүнкү күндө ушул чөнтөк уурулук абдан жашарып бараткандыгын, буга өзгөчө жаш балдарды тартып мына ошону кылмыш иштерине түртүп атканын белгилеп атышат да. Анткени ошол чөнтөк уурулукка кириптер болгон балдар булар жаш жетелек балдар. Мыйзам боюнча көп өлкөлөрдө жаш жетелек балдарды кылмыш жоопкерчилигине тарта албайт. Мына ошондуктан аларды каалагандай пайдаланышып иштеткендиктен ушу чөнтөк уурулуктун саны жылдан жылга өсүп, анан анын жолдору мындай бир өркүндөп аткандыгын белгилеп атышат да.